Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, дейкандар, фермерлер. Мен бүгүн мына ушул акыркы убактарда Кыргызстанда ушул беде орун башталып, дейкандар айылдарда, жерлерде беделер орулуп баштады. Бирок негедир быйыл ушул беде пресстин, чөптүн баасы арзандабады деген бир көп маалыматтар айтылды. Ошого байланыштуу бүгүн мен ушул Ош шаарындагы сатылып аткан чөптөрдүн тагыраагы ушул беде оттордун бааларын тактайын деп атайын келип отурам да. Так. Буга чейин мына ушул биринчи орун, беденин биринчи орун башталганга чейин бул беде пресстин бир прессинин баасы 400 сомго чейин болгон экен. Ал эми орун башталгандан кийин, биринчи орун орулгандан кийин мына ушул силер көрүп турган беденин ар бир пресси 270 сомдон 280 ар түрдүү беденин абалына жараша сатылаттыр. Кыскасы 270, 280 ушундай экен беделер, беде пресстердин ар бир штугу. Бирок баа күндөн күнгө ар түрдүү болуп өзгөрүп атыптыр. Көбөйгөндө арзандап, азайганда кымбаттап дегендей. Ал эми буга чейин ушул пресстердин ар бири беде пресстер 400 сомдон сатылып аткан экен. Бишкектен кыскасы ушул чүй тараптан көбүрөөк келип сатылып атыптыр буга чейин. Эми азыр мына жергиликтүү ушул беде пресстер. Ал эми самандар болсо, саман пресстер бул арпанын, будайдын саманындары. Так, булар 200 сом ар бир пресс. Бир пресс 200 сом. Биякта жылып турат, көрүп турасыңар. Кыскасы беде пресстер 260, 270, 280 ушундай ар түрдүү экен. Ал эми чөп азырынча келе элек. Беде пресс 270, 280, саман пресс 200. Биякта бар. Дарегин билесиздер, Ош шаарындагы мына ушул аэропорттон чыккандагы Манас Баатырдын айлампасы бар. Ушул айлампадан күн батышта карай жүргөнүңүздөрдө мына ушул жерде сатылат.